Үрөй учурган жол кырсык Мерседестин айдоочусу ичип алган рулга ээ боло албай жанынан өтүп бараткан кызды сүзүп кете жаздады. Чоң арык айыл аймагында өтө чоң өрт чыкты. Видео. Ош Бишкек жолунда Кочкар Атанын аймагында спринтер унаасы рулга ээ боло албай 4 дөңгөлөгү асманды карап калган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кочкарда да спринтер оодарылып калыптыр. Ичинде эч ким жок. O kişi kaçıp yetişip kalıp durdu. Okudan saktayım. Kız genek ya. Kız ne? Мас абалындагы айдоочу катуу ылдамдыкта кызды сүзүп кете жаздаган делген видео тарады. Социалдык тармактарда Мерседес үлгүсүндөгү унанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип алгач кызды сүзүп кетейин деп барып токтоп турган унааларды сүзгөн. Окуянын күбөлөрү айдоочу мас абалында болгонун аман эсен экенин жазышкан. Bu jaqdan geldi. Жактан өйдө жактан чөп эме тормозной пульт турат да. Телефон айтып турса, деген угуп калган. Катуу элеп турду. Даң урулду дагы. Имкем кадайын деп. Серкелі. Benimki. Gazın var içinde. Az var azırak. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Нуржан Шайылдабекова Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалды. БШКнын мурдагы төрайымы Нуржан Шайылдабекова Кыргызстандын Австриядагы элчиси жана ишин айкалыштыруу менен ЭКОКудагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Жарлыкка өлкө башы Садыр Жапаров кол койду. Oh my gosh, what it is? Чоң арык айылынын аймагында өрт чыкты. Түндө Бишкек шаарында жайгашкан Чоң арык айыл аймагында ири өрт чыкты. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт кургак чөптөн тутанган. Өөлөрдүн айтымында жалын тез жайылып, айланадагы тала тилкелерине тарап кеткен. Учурда өрттөн келип чыгуу себептери тагдалып жатат. Садыр Жапаров Курбангулы Бердимухамедовду өзү уна айдап тосуп алды. Түркмөнстандын халык маслахатынын төрагасы Кыргызстанга иш сапар менен келди. 22 апрелде Курбангулы Бердимухамедов Борбор Азия өлкөлөрүнө жасаган турниринин алкагында Кыргызстанга иш сапар менен келди. Ысык-Көл эл аралык аэропортунда аны президент Садыр Жапаров тосуп алды. Салтанаттуу тосуп алуу учурунда өлкө лидерлери Карулов жолдон өтүп кортежге отурушту. Кызыктуу учур, Садыр Жапаров өзү унаны башкарып, конокту алдыңкы орунга отургузду. Сапардын жүрүшүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөр, маданий иш-чараларга катышуу пландалган. Для нас оно не замерзает зимой. Расположено на высоте 1608 метров над уровнем моря, глубина 752 метра. Культурный центр носит имя нашего великого народного писателя Чингиза Карагуловича Айтматова. А здесь его музей Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов наш великий писатель, современник. Его произведения переведены на 175 языков мира. По всему миру более 80 миллионов экземпляров книг распространены по всему миру. Этот центр построил Ташкул Кирексизов в 2007 году. Это основатель. Ташкул Кирексизов как раз это его это Туртакун Усубалиев, наш государственный деятель.
2015 году. Этот зал посвящен великим мыслителям, философам, ученым, археологам. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Здесь у нас пирс в виде комуза. Комуз — это наш национальный инструмент. Здесь у нас расположен театр. Театр уникален своей акустикой. Камузу по Кыргызстану, он, оказывается, сделал специально для вас. Подарок от нас. Молодцы. Это вся ручная работа. Это, да? А дерево какое это? Дерево абрикосовое. Это подставка. Это ценный подарок. 3 струны, да? Спасибо. Спасибо. Подставка. Подставка. Молодцы. Чао, Рахмат. Здесь днем очень много туристов.
Саламатсыздар, хош келипсиздер. Элиңиздер? Бурма чай. Бурма чай. Хурма чай, да? Черный чай, еще Албан, Талхан, келген туристтерге дагы күйпер урсаңар жакшы болот, жасап турсак. Это борсок, это курут. Это кисломолочный продукт. У нас мы это письме говорим. А вы что говорите? Борсок. Пишмек, да? Пишмек. Туркменский пишмек. А тоже лепешка. Тандырна. Спасибо. Рахматчо. Днем можно, оказывается. Вокруг Исыкуля тысячи. Заливается. Для этого, наверное, озеро. Минеральная вода относится к ряду высокоминерализированных, горячих, хлоридно-кальциевых вод, сходной с водой рек Старая, Густо и Паланга. Минеральная вода наступает с глубины 1375 метров, со скважины 64-62, расположенной на территории санатория. Лечебная минеральная вода широко применяется в лечебных и профилактических целях, поможет вам избавиться от заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и его мягких тканей, нарушения обмена веществ, ожирения. Өз алдынча башкаруу органдары